Саламатсыздарбы көрүүчүлөр, мына ушул видеону көрүңүздөр. Бул киши Камчыбек Ташиев 100% президент шайлоого барат деп маек берип жатат. Эгерде президент шайлоого барбаса, президентибиз Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди отставкага кетиргенден кийин, жумуштан алгандан кийин мен президент шайлоого барбаймын. Мен президент Садыр Жапаровду түбөлүк до конца колдоймун. Мен эч кандай президентке кызыкпайм деп айтып койсо, азыркы камоолор, азыркындай саясий кризис болбойт эле деп бул киши маек бериптир. Сиздер кандай ойлойсуздар? Камчыбек Ташиев ошол президент шайлоого катышуу үчүн азыркы учурда эч кандай маек бербей отурабы? Эгерде президентке бара турган болсо, Камчыбек Ташиевди колдойсуздарбы же болбосо Садыр Жапаровду колдойсуздарбы? Ташиевдин өзүнөн реакция болбой калды да. Ошондо эгерде реакция берип, ордуна коюп, мындай токтоткула, шайлоо өз убагында болот. Мен президенттин менен колдойм, президент менен аягына чейин болом деп тыйып койгондо, айтып койгондо, балким жана 75 киши да суралбайт эле. Ошону менен бирге мондай кырдаалда өзгөрбөйт эле. Толук кандуу сизге кошулам. Ушул Ташиевдин унчукпаганы чын эле чоң белги болду деп ойлойм. Анткени себеп да болду да. Анткени эми мен ойлойм, бул эки достун саясий тандеми, экөөнүн достугу, ушул бүт болуп сиз айтып кеткен жагдайлардын баарына бир эле чекит коюп койсо болмок. Эгерде экөө ачык мындай сүйлөшүп эле, анан Ташиев айтса, жок, бунун баары жасап атат, мен азыр өзүм көзөмөлүн алам, бунун баарын жок кылам, никакой шайлоого катышпайм. Дагы бир жолу айтып коеюн, президент барат, экинчи срокко президент Жапаров барат, мен аны колдоп берем, анан көрөбүз деп. Бирок унчукпай койду. Ошондо сиздин оюңузча Ташиевдин мындай президенттик амбициясы бар беле? Ачык сөз, Ташиев мырзанын президенттик амбициясы буга чейин да болуп келген. Ошон үчүн эсиңизге сала кетейин, 2010 жылы болгон, 11 жылы болгон президенттик шайлоого катышпады беле.